жамгыр жаап калса, жамгырдын суусунан тосомун, буну ичемин дагы. Анан огородторго дагы иштетемин. Жаан жааган сайын суу толтурганга ашыккан Айнура Карабаева Ош шаарынын четки кварталында жашайт. Жайычы таза сууну сатып ичет. Күзү-кышы жаандын суусун пайдаланууга аргасыз. Анткени ал жашаган Кермету аймактык кеңешиндеги 218-кварталда ичүүчү суу чыкпайт. Суу жуулуп кеткенден кийин тунутуп куюп алабыз. Эми зыян. Чакырып суу чакырып куйдуруп атабыз, ал деле зыян да. Ысыктын күнү мунун ичинде каяктан сузуп келгенин билебиз бизде. Может, немеден арыктан сузуп келгендир. Тарттырып алып келип куюп береттир. Эми биз кранттан алып келебиз дейт, сатып алабыз. Анан ушу суудагы мына неберелерим кээде ичи ооруйт. Кээде өзүм мынантип сууну алып карасам, ичинде курттар болот. Эми жашоо ушундай болуп калды. 218-кварталга таза суу тартуу маселеси дээрлик 15 жылдан бери көтөрүлүп келүүдө. Ушул күнгө чейин 2000ден ашык калк ичүүчү сууну сатып алып ичишет. Тонналган сууга ар бир кожолук айына кеминде 2000 сомго чейин коротот. Ал суу тамак аштан сырткары мал жандыктары менен кошо бак дарактарды суугарганга да иштетилет. Ичкенге суу жок, огородду тияк биякты башкарганга такыр суу жок. Огороддорду бакканга суу жок. Анан биз сайдан, каналдан, саздан саргып чыккан суудан ошол жерден көтөрүп келип ичебиз. Мына ичек оору жугуштуу оорулар ошол суудан чыгып атат бизде. Сайдагы, каналдагы суудан ичебиз. Бир эле жаш балдарда эмес, бул чоң адамдарда деле курт катталган. Себеби каналдагы эмес, ошо үйдөгү ичип аткан сууларыбыз ёмкостан ичебиз да. Ёмкост деген сөз суу азыр ар бир үйдө көрсөңөр, ар бир үйдө 2 тонналык, 3 тонналык ёмкосттар бар. Жерди чукутуп алган элдер кандай ошо өздөрүнүн эмесине жараша жашап атышат да. Жашоочулардын билдиришине караганда, сөз болуп жаткан жаңы конушка суу тартуу боюнча Ош мэриясы бюджеттен каржы бөлгөн. 1,5 миллиондун тегерегиндеги акча 2 жыл мурун ажыратылганына карабай, суу чыгарылган эмес. Бирок отчетто маселе чечилди деп айтылганын жашоочулар билдирди. 2016-жылы Кадырбаев Айтмамат өзү келип 200 Кермету номер 5 Кермету аймактык кеңештин 218-кварталына суу берилди. Жолдору асфальтта басылды, жолдордун асфальт басылды деп отчет бербейт. Барып арызданганыбызда таза суу маселеси чечилген деп айтып келет. Чечилип 218-квартал бардык суу менен камсыз болгон дейт. Айтсак эми бул суу баягы Жапалак айыл өкмөтүнүн караштуу бизге кичине аз-маз 2-3 крант коюлган. Ошол сууну айтып атышат элдер. Ал болсо суу такыр эле чыкпайт. Жогоруда айтылган маалыматты Ош шаардык курулуш башкармалыгы төгүнгө чыгарат. Айтымдарында 218-кварталга суу тартылды деген отчет жазылган эмес. Ананда бюджеттен каржы бөлүнгөн деген сөз да чындыкка кошпойт. Маселенин чечилбей жатканына акча ажыратыла электиги себеп. Сметалык баасы 1 миллион 800 миң сомду түздү. Албетте мындан ары ал проект жасагандан кийин аны турмушка ашыруу боюнча каржы маселеси чечилген жок. Ошондуктан ал жака суу тартуу жумуштары башталды. Буюрса, ушул жылдын аягына чейин эгер акча болуп калса, бул жылы маселе акча чечилип калса, курулуш монтаждоо иштери башталышы мүмкүн. Эгер бул жылы болбосо, кийинки жылдан 19 жылдан бул жумуштар аткарылат. Мекеме жетекчилиги кошумчалагандай, Кермету аймактык кеңешиндеги 218-квартал Ош шаарын 2020-жылдарга чейин өнүктүрүү планына камтылган. Көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин жаңы конуш сөзсүз түрдө таза суу менен камсыздалат. Марат Акымбек уулу, Назгүл Ахунова, Айкөл Олжобай уулу, Т-Медиа.